Assalamu alaikum. Урматтуу туугандар, мен сиздерге бүгүн өзүңүздөр билгендей, кыргыз эли абалдан бери, илгертен бери эле ата-бабабыз колдонуп келген тоо мумиосу, натуральный мумио, памирское мумио, мумио очищенное деп айтылат. Ошо мумиону сыныкка ичсе болот, ошо жараларга ичет. Ошо мумио жөнүндө мен сиздерге бүгүн кене маалымат берейин деп чечтим. Бул мумио жөнүндө видеонун биринчи бөлүгү деп коелу. Экинчи бөлүгү мен дагы мындан дагы толуктап берем. Азырынча дагы ушул бүгүнкү даярдалган материалды чыгарып туралы. Мумиону негизи ушу сынык болгондо, жара болгондо, экзема болгондо, ашказанга жана башка ооруларга ичер маалда табылбай калат да, ошо табылгыс бир дару болуп калат. Таш мумио бул деген өзү ташта, үңкүрдө, аскаларда болот. Аскаларда чогулуп, агып бир жерге смалообразный деп коет, ушу сагыздай болуп топтолот. Мумио кайсыл ооруларга дары. Негизи сыныкка дары деп эле кеңири таралган, бирок андан сырткары сыныктан башка дагы көптөгөн ооруларга жакшы жардам берет. Сыныктарга, кокустатып алганга, жараларга кетет, күйүккө кетет, экзема, псориазга кетет, бөйрөк ооруларына, язва желудка, ашказан жарасы жана ичеги жараларына кетет, тромбофлеб, геморройго кетет, пародонтоз, шишиктерге, инсульт алгандарга, анан кийин облучение, күндүн нурунан күйгөн адамдар колдонсо болот. Андан сырткары чач түшкөнгө, чачтын көптөгөн ооруларына кетет. Чач түшкөн, агарган, какачтап, аллергия болуп, ушул чачтардын арасы аллергия болуп, кычышып, жара, экзема сыяктуу жара сыяктуу болуп, жара болгон, какач болгон, жанагы перхоть болуп, улам эле перхоть боло бергенге ушуну шампунь менен колдонулат да. Ал чачтыкын өзүнчө кийинки материалга дагы чыгарабыз. Мумиону башынан кайра айтып баштап кетейин. Эгерде адамдын сыныкка иче турган болсо, эгерде адам 30 жаштагы адам болсо, эгер колу же бир жери сынган болсо, ошол 30 жашты 30 күн деп эсептейбиз да. Ошол 30 күндөн кийин колдоно баштайбыз. Сынык болгондо дароо мумио колдонуу туура эмес деп эсептелинет. Мисалы 50-ге чыккан адам бутун сындырып жеп, ушу мумио иче турган болсо, 50 күндөн кийин анан мумиону колдоно баштайт. Бул сынык жөнүндө кетти. Буну колдонуу жылуу сууга демдеп ичкени бар, балга аралаштырып ичкени бар, өзүнчө чөптөргө аралаштырып да ичкен рецептери бар. Мумио жөнүндө рецепттер абдан көп. Эң көп тараганы жана сууга, шенекенин башындай жылуу сууга аралаштырып ичкен рецепт. Бул эң кеңири тараган рецепт. Бирок андан башка дагы абдан көп рецепттер бар. Бал менен аралаштырып алып иче турган, анын процент порцияларын санап, ошонун баарын жазаш керек да. Сыныктан башка, мисалы үчүн, бутуңарды кайрып алсаңар, кокустатып алсаңар, колуңарды кокустатып, ушундай кокустап, вывихи деп коет, ошо бир жериңерди кокустатып ала турган болсоңор, буну деген майдалап, жылуу сууга, кайнак сууга ошо аралаштырып, өзүнчө бир масса дайындап, суюк масса дайындап алып туруп, анан кийин марли менен бутка коюп таңып койсоңор болот. Жумуртка кошуп аралаштырып таңып койсоңор болот. Балга чылап коюп туруп, кичине спирт кошуп туруп, ошол шишиген жерлерге, жанагы кокустаткан жерлерге таңып койсо болот. Канча пропорция кылыш керек экенин ошол ооруга жараша, жана ошол буттун, колдун абалына жараша, канчалык деңгээлде болгонуна жараша жазылат.
Андан сырткары жараларга, экзема, ички сырткы жараларга, бул жараларга деп айткан, бул ички жараларга жана сырткы жараларга болуп экиге бөлүнүп колдонулат. Ички жараларга, ашказан ичеги кызыл өңгөчтүн жараларына бул абдан чоң жардамын берет. Аны дагы ошол жаралардын ордунун стадиясына, жанагы абалына жараша рецепт жазылат да, рецепт менен жазылат. Андан сырткары сырткы жараларга экзема, псориаз, көз жара жана башка ушундай жараларга дагы бул аябай көп кенен колдонулат. Сырткы жараларга бул көбүнчө чөптүн тамырлары кошулуп жасалып калат. Ички жараларга болсо бул жаныбарлардын жанагындай чаян кошулган мезгилдер болот, жылан кошуп жасаган мезгилдер болот, жумуртка менен кошуп жасаган мезгилдер болот. Бул ички жараларга рецепт өзүнчө болот. Андан сырткары буну инсульт алгандар дагы ичип турса болот. Инсульт алып тургандар да ичсе болот. Анын рецебин ошол ооруга ылайыктап, ошол адамга бул показания жана противопоказания, кимге ичүүгө болот, канчалык деңгээлде ичүүгө болот, канча рецепт менен ичиш керек, бул ошол оорунун адамдын организмине жана абалына жараша жазылат да. Эң көп тараганы бул шеренгенин башындай көлөмдөгүн алып, жарым чыны кайнак сууга демдеп ичкен рецепт бул эң кеңири тараган рецепт. Андан башка дагы толгон токой абдан көп рецепттер бар, организмге жараша жана адамдын абалына жараша. Эми бул мумия жөнүндө дагы кененирээк айта турган болсок, баарыбыз эле билебиз, тоо ташта, аскаларда, үңкүрлөрдө болот. Бул мумио деген чөп өсүмдүк болот деп айтат, бирөө туз болот деп айтат. Эми ар кандай түрлөрүн айтат. Негизи мумионун биз билгенден ошол Кыргызстандагы бар мумиолордон 5-6 түрү, 7 түрү бар. Ал жөнүндө мен кийинки материалда кенен кылып айтып берем. Мумионун бөлүп бул сырьёдон таза мумиону бөлүп алыш ыкмасы өтө татаал. Анын топурак ташын, чөп чарларын бөлүп алыш кыйын процесс болуп эсептелинет. 1 килограмм таза мумия боло турган болсо, ошону кайнатып, жана башка ээлеп, аны жана башка процедураларынан өткөрүү үчүн көптөгөн убакытты талап кылынат, жана тактыкты талап кылынат. Аны кайнатып, порошок кылып кайнатып, ээлеп, антип мынтип койсо эле таза мумия келип чыкпайт. Аны деген өзүнүн жол-жобосу менен жасаганга туура келет. Көбүнчө бул мумияны кайнатууда көбүнчө адамдар күйгүзүп алат. Бул өтө тыкаттык менен, өтө тактык менен жасалса, бул аябай тез күйүп кетет. Күйүк жыттанып, анын дарылык касиети өтө деле жакшы болбой калат. Бул мумияны тазалап алуунун дагы бир нече түрлөрү бар. Аны дагы биз кийинки материалдарга кошуп чыгарабыз. Эгерде кимде ким мумия издеп аткан болсо, ушул тизилип турат, бөлүп салып койдук, атайын ар бир банкага салып койдук. Ушундан алып ичсеңер болот. Ушул мумия бир кишиге аябай кенен жетет. Бир курс леченияга жетет. Эгерде бул рецебине жараша рецепт. Татаал рецепт болсо көбүрөөк кетет, 3-4 банка кетет, татаал рецепт болсо. Эгер жөнөкөй рецепт болсо аз эле кетет. Анан мумияны ичкенде көп ичсе сөйөктү катырып коет деген сөздөр бар. Анан зыян деген дагы сөздөр бар. Противопоказаниясы бар. Ал противопоказаниясы адамдын организмине жараша, кимдин кайсыл жери ооруйт, кайсыл жери оорубайт, ошосуна жараша противопоказаниясы айтылат. Жалпы жонунан противопоказания мумияга айтылбайт. Ал ар бир адамдын организми кандай абалда, ошого жараша противопоказания айтылат. Анан мумияны ичкенде эң эле таралган, эң эле көп таралган рецепт бул 10 күн ичип,
10 күн 15 күн эс алып кайра 10 күн ичип ушундай этап менен ичет. Колдонгондо дагы ошондой болуп колдонулат. Анан кийин сактоону дагы бул сактаганда деген эгерде мумияны жакшы жерде сактаса көп жыл сакталат. Колдонууда дагы көп ооруларга колдонсо болот. Эми мен ошо тилим учунда турган өзүм эсимде бар ооруларга дары деп айттым, бирок кийинки материалда көптөгөн рецепттер менен, дозалары менен, рецепттери менен кылып кененирээк чыгарганга аракет кылабыз. Эми мумия жөнүндө кимдер кандай ойлорду айтат, комментарийге жазып коебуз. Бул мумиянын бөлүнгөндөрүн биз айтып берели. Бул түндүк менен түштүктөгү эки жактын мумиясы эки башка болот экен. Биз көп жылдан бери мумия менен иштеп жүрүп байкадык. Тузду мумия өзүнчө рецепт менен ичилет. Анан тузсуз мумия өзүнчө рецепт менен ичилет да. Бул жөнүндө дагы кийинки материалдарда кененирээк айтып бергенге аракет кылабыз. Мумиянын ушул Египет, Арабия жана башка көптөгөн өлкөлөрдө майлар менен дагы колдонулат. Шабдалынын майын, жүзүмдүн майын, ошондой жанагындай уруктардан чыккан ар кандай өсүмдүктөрдүн майлары менен дары кылып колдонулуп келинген. Ар бир өлкөдө, ар бир улутта өздөрүнүн рецепттери абдан көп таралган. Өтө көп ооруга жазылган. Бул жөнүндө Ибн Сина жана кыргыз окумуштуулары дагы көп жолу очерктерди, эмгектерди жазган. Биз ушул мумия жөнүндө бүгүнкү кыскача материалыбыз сиздерге жагат деп ойлойм. Кимге мумия керек болуп калган болсо 0708 04 93 46 номерине жазып кое бересиз. Бишкек шаарында жашайбыз. Бишкек шаарынан аласыздар. Эгерде башка областтарга болсо таксиден салып жиберебиз. Номерди кайталап коеюн: 0708 04 93 46. Мумия издегендер болсо бизге чалгыла. Анан бир гана мумия эмес, бизде мумиядан башка дагы көптөгөн дары чөптөр, дары тамырлар жана башка өсүмдүктүн бардык дебейин, көптөгөн түрлөрүнөн, 100дөн ашык түрлөрүнөн бар. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Комментарий жазып калтырып койгула. Ким таппай жатса кайталап коем: 0708 04 93 46.